мен айтат элем, жашоодо бир өзүң эле ишенишиң керек экен. Менен бир туугандарыма мындай деген жерим жок. Молодежныраак айтканда ошо атам менен апам астында кетирген качактарын жууп, ушуларды ыраазы кылып алсам, мен алпамсың баягында калдым. Бул дагы мен кантип сүйлөшсөм болот экен. Еще я там читал комментарий, чтобы когда Мурат болел, ты этот кадр, ты его там бросал или что там, кадимки эле инчер эмес, мындай мен дагы жүрөгүмдө чыккан нерсени, анча-мынча нерв болгон нерселерди айтайынчы деп коюп. Assalamu alaikum. Asad Production YouTube kanalын жалпы эле көрүүчүлөрүм. Буюрса бүгүн сиздер менен кайрадан эле байланышта Asad Production. Бүгүн эксклюзив, сенсация. Бүгүн буюрса сиздерге коноктоо жалпы эле биз менен биргеликте сиздер менен өзгөчө жаңылыктар айтып берүү үчүн тамашаучу, актер, тамада, деги эле комик, Айтор ушунун баарысы жарашат ушул инсанга. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, алдыбызда бүгүн биз менен биргеликте Мурат Жалиев. Ассаламу алейкум, Мурат мырза. Алейкум ассалам. Эң эле алгач кош келипсиз. Кошок болуңуздар. Байкап көрсөк, сиз менен 1,5 жыл байланышта такыр болуп атырбыз. Ошондой кылдым. Алгач эле мындай эл журт менен амандашып саламдашып алсак. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элибиз. Ушул чакырган менен эми силер Asad Production дейсиңер, мен Asad иниме рахмат деп коеюн. Ошол жакындан бери аябай көп ушундай YouTube каналдарынан аябай көп чакыруулар болду, бирок байым сиз ушундай айтыпсыз, ушуну интервью алалы, андагы маалымат алалы дегендер аябай көп болду, бирок мен көбүнө отказ кылганга туура келип калды. Мен оюм кенен түшүндүрүп айта албайм, ошондуктан Asad иним чакырганынан келип отурабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Анда Мурат мырза, бүгүн буюрса жалпы эле суроолорго чек коебуз. Баардык суроолорго мындай ачык айкын жооп берүүгө аракет жасайбыз. Түшүнүктүү, ошондой кылак. Мүмкүн болушу сиз менен мындай баягындай кадимки эле интервью эмес, мындай мен дагы жүрөгүмдө чыккан нерсени, анча-мынча нерв болгон нерселерди айтайынчы деп коюп. Эл менен мындай бөлүшөбүз. Ошондой сыяктуу. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, буюрса мындай өзүңүздү эркин алып, биз дагы эркин алдык. Деги эле бүгүн бизди кызыктыруучу суроолорго баарыбыз жооп берген аракет жасайбыз. Мурат мырза, ар түрдүү версиялар чыгып атты. Мурат ооруп калды. Мурат үй бүлөсүнүн абалы начар, ажырашып кетти. Дагы бирдемелер болуп кетти деген элде мындай өзүнчө сөздөр жүрүп атты. Ошого мындан бүгүн чек койсок, жеке өзүңүздөн биз алга чыгып алсак. Рахмат иним. Эң негизгиси сен башталганда эле суроолоруң эми жеңил ушул да. Бирок негиз бериле турган суроо бул эми ачык эле. Эми бул сизди мындай таа жаткан суроолордун десем жаңылышпайт болушум керек. Туура, красавчик, молодец. Биринчиден баштайык. Бул үй бүлөлүк абал начар болуп кетти, андай болуп кетти, Мурат жүдөп кеттир, Мурат арыктап кеттир деген сөздөр аябай көп болду. Мен айтам, алтындар, менин үй бүлөм бир жакшынакай, жапжакшынакай эле, ошол эле оокатыбызды кылып атабыз, ошол эле тиричилигибиз кетип атат. Кантип түшүндүрүп айтып берсем, 4 кыздын атасымын, карантинде жөн жаткан жокмун, 5-чисинде заказ бергем. Вот төрөйт. Дагы кандай деп түшүндүрүп берсем, эгер мен акыбалым начар болсо мен кантип заказ берем деп коем. Акыбалым начар болсо бүгүн сизди көрмөк эмес. Ошондой жапжакшынакай. Анан Мурат андай болуптур, Мурат мындай болуптур деген суроо. Ал эми биз элдин адамы болгондон кийин андай сөздөр көп болот. Ошого чыдагандан кийин элдин адамы болуш керек. Биз ушул жолду тандаганбыз, значит чыдайбыз. Насчет ооруп калыптыр деген сөз бул чын алтын. Аны моюнга калыш керек. Эми бул айттык го баягы мындай оору бул айтып келбейт, айтып кетпейт, каяктан келет, эмне болуп келет, кайерың ооруйт. Бул эми билбейт экенсиң, Алла берген мээнеттин шыпасын Алла, кайра шыпасын да Алла берет дейт. Ошондуктан Кудайга шүгүр, эми бул не деп коет, баягы жаштыкта берсин мээнетти, кайрыганда берсин дөөлөттү дейт. Ошондуктан Кудай биз ушинтип сынагандыр. Может мен дөөлөтүм дагы күтүп тураттыр. Ошол азыр эми Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, эми биздин жумушубуз, ушул наныбыз, ушул оокатыбыз ушул болгондугуна байланыштуу биз кайра жашынакайбыз, жумушка иштеп баштадык деген элге кандай деп жар салып деп коебузбу? Ошондой кылганга биз мажбурбуз, ошондуктан келип отурабыз. Жакшы, артынан ола эле бир суроо болсун. Эми мисалы айтып атасыз, жашабадык, ооруп калдык. Анын артынан сөз түрдүү ооруган адамга сөз түрдүү жанына бирөө болуш керек.
көңүл буруп караш керек, колдош керек. Ошо сизде жаныңыздан жылбай, сизге колдоо көрсөтүп отурган инсан ким болду? Ошонун аты жөнүн билип алсак дейли, бул сизге жакын адамбы? Жакын адам деген сөздүн ичинде өзү эки эле адам жатат. Конечно, ата-энең да, ата-энең. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт дейт. Бул деген сөз жаштыгыңда бир туугандар менен жүрө бересиң, кийин үй бүлөлүү болгондон кийин менен бир туугандарыма мындай деген жерим жок. Мен 3 кыз, бир иним бар, 2 эжем, карындаштарым бар, Аллага шүгүр. Алар деле бирөөнүн үй бүлөскөн, жаныңда бир ай карайт, же болбосо бир 10 күн карайт, анда кайненелер башталат. Жезделерим Аллага шүгүр, алар карашты. Бир тууган иним мен аркаман бул жагы Бишкек, Баткен, Тажикстан, Молдо, врач бүт бар жакка алып жүрдү. Бир тууган иним да өзүнүн семьясы бар, өзүнүн бала чакасы бар. Бирок ошондой болсо дагы аракет кылышты, бирок придется, что баардыгы кайра эле өздөрүнүн үй бүлөсүн караш керек, өзүнүн тиричилигине кетишти. Мен наразы эмесмин, мен ыраазымын, просто бул нерсени туура түшүнүш керек. Бирок мен бир нерсени точно билем, ата-энем кетпеди. Эми биздин чөйрө баягындай экен, өгүпкөндө бул жага бүт ар жерде достору бар, башкалар бар. Ошондой кыйынчылык учурда өкүнүчтүү жери бар экен, айлан кеткен жери, ошолордун жакшылык жамандыгына бара албай калган жериң. Ошол жерде мени ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин, көпчүлүгү таарынган болгондур. Мурат андай болуп кетти, Мурат шылтоолоп мындай деп. Нет, алтындарым, андай эмес. Эң өкүнүчтүү ошол жакын адамыңдын жакыны өтүп кетсе дагы ошол жерге да бара албайсың да. Ошондуктан өкүнүчтүү жерлер ошол. Анан мен ошондой жерге бара албай калган, больницага же башкага ушундай жактарга бара албай калган жерлеримен болсо досторуман, тааныштарыман мен кечирим сурайм. Бул эми буйрук экен, алтындарым, ошондуктан Кудай буйруса жакшылыкта көрүшөбүз. Ошол аралыкта сиз балким сагындыңыз сахнаны, досторду, сахналаштарды жалпыларын? Насчет No Name тууралуу, сахна. Биз акыркы жолу Бишкекте концерт бергенбиз, ошол боюнча No Name командасы бул трио кылып жакында концерт беришти, аны YouTube'дан эле көрсөңүздөр болот. Трио концерт берип атканда ошол Кадыр Жарматов, Икрам ошо үйгө келип, ушундай концерт берип атабыз, башка Мукеш жүр, чык сахнага, тудум аяк деген сөздөр болду. Чындыгында ал убакытта менде андай немен болгон жок. Мен 2-3 адамдын астында мындай сүйлөшүп турганга да кубатым жеткен эмес. Ал сахнага чыгыштан алдым. Ошол концерт болду. Сагындык, даже мен элементарный нерсе кантип түшүндүрүп берсек, кечээ күнү Кадыр айтып атты. Сагындык ошо кечээ Кадырда Динканын тоюнда отурганда да Динка дагы айтты. Кадыр айтты, ушул командага, No Name командасына Динараны Мурат мырза алып келген деп ошо Динканын тоюнда болду. Негизи чындыгында ошондойбу? Чындыгында мындай. Чындыгында алтын No Name командасына жетелеп келгенде мен биринчи Кадырды жетелеп келгем. Андан кийин Икрам жетелеп келгем. Андан кийин Динканы жетелеп келгем. Андан кийин Динка сизди жетелеп келген. Динка мени жетелеп келген. Ана бул жерде Йома экөөбүз, Йома башка факультетте, мен башка факультеттен, и No Name состав вообще башка болчубуз өзү мурун. Вот так. Кадыр волейбол ойночу, мен тамашага КВНге кызыгат элем, ал мени спорт залга волейболго жүрдечи эле, мен аны КВНге жүрдечи элем. Получается, мен волейболист болгон жокмун. Кадыр тамада тамашачы болду, значит мен жеңдим. Ошондой сыяктуу. Просто айтайын дегеним, мен бүт ушуларга айткам, мындай кылгам, мындай кылып жүргөн, ошолорду мен кайра көрүп туруп, сен айткандай, баягындай үйдө жатканда, көрүп отурганда, конечно сагынасың да. Еще жатып алып, чорт, мына жеринде мындай деп өттүр, мына жеринде мына сөздү кошсо болмок экен. Икрам, эмнеге ал жакта карадың, бул жакта карабайсың? Эми ушундай нерсе болуп аткан. Ошолорду өзүмчө жатып алып, зээриккенде, сагынганда өзүм менен өзүм ушинтип учурлар болду. Ошол учурда ошол сезимдерди жеңүү үчүн эмнеңиз керек экен? Мындай балким азыр мисалы тыныгуу болуп калса, карьерада ошондой сезим. Не только карьера эмес, туура эле суроо болду. Не только бул карьерада эмес, Инстаграмдан башка жактан ушу суроолор аябай көп. Менде бир тынык болуп кайрада Мурат, эмне кылдың? Мен дагы апам ушинтип ооруйт, иним ушинтип ооруйт, эжем ушинтип ооруйт, кандай кылсак болот, мындай кылсак болот деп өтө көп суроолор болду. Ошондой ооруп аткан адамдарга, башкаларга мен айтат элем,
жашоодо бир өзүң эле ишенишиң керек экен. Мурат мырза, концертке чейин жалпы эле ноунейм келип кетти алдыңызга. Жолубуз менен кеңешип, концертке чыгабыз, Мурат кел, чыгалы деп. Бирок ошол эле учурда концерт бүткөндөн кийин биз көптөгөн комментарийлер окуп калдык. Муратты бөлүп коюпсуңар. Мурат калып кетти. Ортоңордо түшүнбөстүктөр болуп калдыбы? Кайра эле баягы сиздин араңызда ошо сизге тиешелүү суроолор болот. Ошо ортоңуздарда мындай түшүнбөстүктөр пайда болбодубу? Ну, извини, дорогой, ты сможешь это вопрос мне на русском задавать, а то я бул жоопту мындай кыргызча жооп берсем серьезно калат. Орусча жооп берсем, может, там сыйкараак түшүндүрө алам го дейм, вот так. Так, Мурат мырза, вы не обиделись на мальчиков и девочек из No Name? Нет. У меня такое мнение вообще не было. После концерта я все комментарии я видел и читал. Все зрители думают, чтобы команда No Name меня там отделила. Вот. Нет, друзья, не так. Все у нас хорошо. Мы уже не дети, мы уже взрослые человеки. Мы работаем насчет... Мы зарабатываем каждого индивидуально. Да, вот так, ты же сказал мне, вот так. Но вместе работаем в команда No Name. Вот, никогда не думайте, чтобы... Еще я там читал комментарий, чтобы когда Мурат болел, ты этот кадр, ты его там бросал или что там, Не, я понимаю, конечно, мне приятно, что они, зрители, у меня есть такие окружающие люди. Но просто они думают не так. Кадр у нас очень хороший человек, все там, Эмиль, Икрам, особенно Динко, ой, дорогая моя. Будь счастлива, я тебе желаю женского счастья. У нас все хорошо, короче, вот так. Класс. И самое главное, у нас проблема, чтобы Икрама, вот здесь волос нету. Мы желаем, чтобы у него волос было. Побольше, да? Не знаю, там Алла была, может, главное было. Ошол кездеги Мурат менен азыркы Мурат менен айырмасы. Кайсы жак өзгөрүүлөр болду? Адам баласы өзүн эч бир жаманмын деп ойлобойт. Адам баласы эч качан жаманмын деп ойлобойт. 99% өзүн жакшы дейт, 1 гана проценттин жамандыгын мойнуна алат. Но самом деле өзү ондой эмес. 99% жаман болот, 1% жакшы болот өзү адам. Өзүмө будан кийин жакшымын деп мактап жүргөн болсом, дагы жакшымын дегим келип калды. Себеби мен жаманмын, же ушундай экем, андай экем деп ойлонуп жүрө берген менен адам өзүнө чарчап калат экен. Эми ушундай настроенден кийин көрүп турам, сиз азыр мындай боевой настрой турат. Да, вообще. Прям вперед деген железный. Ушун менен сизден можно надеяться, мы увидим вас на сцене, тома-шоу, на концертах. Көрсөк болобу ушул жактарда? Ты конкретно определись, братишка, ты со мной разговариваешь на русском или на кыргызском? Понятно? Чувствуется, да, друзья? Бул мындай. Жок, мен сен орусча суроо берип атасың, мен орусча жооп берейин деп атам, просто орусча мындайраак болсун деп атам, бирок идеямды түшүндүрө албай айта албай калдым. Ана бул аны кыргызча айта. Не, оу жок дагы эмне кылды деп бербесин депчи. Бул эми настрой башка, эми Кудай буйруса концерт, эми алдыда пландар көп, ошо кино башка же бир программа. Мен өзүм оюмда бир немелер бар ошол, мен өзүм бир эми аны айтпай эле коёк, бир айтса баягындай немеси учуп кетет экен өзү, айтпай эле коёк. Ошол убакта бир проекттер ошолор менен иштейбиз, анан основной биздики ошол жумушубуз. Той болгондон кийин, тамадачылык болгондон кийин, эми биз үй бүлөлүү адам болгондон кийин, башка болгондон кийин, тем более ата-эне менин колумда, ол кайтыш керек, башка вариант жок. Себеби менин колуман көп жумуш келет өзү негизи. Башка жумуштар кыла берем, мисалы мен магазинге отуруп соода кыла берем, устачылык кыла берем, огород кыла берем. Просто биз элге таанылып калгандан кийин ошолорду кыла албай калат экенсиң. Ошондуктан мен кайра чыгармачылыкка кайтышым керек. Ал менин оокатым, ал менин наным. Вот так, ал менин рызкым. У тебя там просто вопрос неграмотный, вот поэтому я... Все, я понял. Это получается с меня. Да. Поехали далее. Так, мага мынакей суроолор келип атат. ЗАГС машинаңыз бар болуп жетет ошол кезде.
ЗАГСка чыккан ол биздин эми оокатыбыз, наныбыз, тиричилигибиз, аны мен эмнеге уялам? Ошол жаңы үйлөнүп аткан күйөө балдар байланышкыла. Мен өзүм водитель болуп берем. Үстүнө 2000 сом кошуп берсеңер. Вот так. Кыскасы параллельно интервьюда кетип атат, андан кийин рекламада берип атабыз. Вот так. И еще ладно, кеттик. Сиздин оюңузча, маданият адамы, карьера койгон адамга эң эле баягы ортодо оор тандоо болуп калат. Айтып атасыз, менин моюнумда ата эне деп атасыз. Бала чака. Биринчи орунга сөзсүз түрдө адам баласы эмнени коюш керек? Жумуш, карьера же үй бүлө? Нерсенин баардыгына биринчи ушу ата энем болсо, мен себеби ата энем бир аз кыйнап алдым. Ачык эле ата энем кыйнап койдум. Ошондон ата энемдин ыраазычылыгын алып алсам, молодежныйраак айтканда ошо атам менен апам арасында кетирген косяктарын жууп, ушуларды ыраазы кылып алсам, анан ажыга жөнөтүп алсам, главный цель ошолор өткөзүп алгандан кийин анан Аллага шүгүр калган кете берет болуш керек. Мурат мырза, акыркы суроолор болсун. Эми балким кайрылы баналдуу суроолор болуп калышы мүмкүн. Сиз азыр кайсыл жакка аттанып атасыз? Кандай пландар койдуңуз? Кудай насип кылганда ошондой көрөйүк жалпы. Ушундай бач мен мындай кылам, андай кылам деп мындайларым бар, анан Кудай буйрса деп мындай бир план кылып же бир нерсе кылып бир дерделеңдеп сүйлөп алган менен турмуш аркылуу. Сиз түшүнүгүм боюнча алдын ала мындай сөздү жөнүндө таштагыңыз келбейт, убада бергиңиз келбейт. Ооба, ошондой. Анан эң негизгиси ушул максат ушуга окшогон суроолорду, баягындай суроолорду, идеяларды, башкаларды ушул мен көрүп аткан көрөрмандар же башка кыргыз элим ушундай нерселерди бербеңиздер. Анан эң негизгиси тойдун башына барганда дагы ушундай суроолор бербеңиздер. Мени кабыл алыңыздар. Мурат ничего не было. Эч кандай башка ооруган жок, башка болгон жок. Мурун мени кандай тосуп алган болсоңуздар, тойго барганда, Мурат келдиңби? Башта Мурат деп мен ошентип тосуп алыңыздар, я хочу так это. Себеби мен тойго заказдарга чыгып атабыз, эми барганда жакшысың болам, тунчсуңбу? Или досум кандай, Мурат эке кандай жакшы болуп калдыңызбы? Мен үйдөн прям настрой менен чыгам, жасанып ништяк болуп барып, азыр тойду дук барам. Барсаң эле дук 5-6 суроодон кийин кары эле өзүң бир больницага жөнөгүң келип калат экен, кары больной болуп. Вот так. Ушундай. Моральдуу жактан чарчап. Да, вот главное это мен нашел это слово. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, буюрса мен ойлойм, бүгүнкү жалпы эле ошо Мурат мырза менен алган маекте Мурат мырзаны сиздер мындай көптөн бери бере турган суроолорго чек коюлду болуш керек. Мен билбейм, суроолор көп, бирок мен негизги суроолорго жооп бердик. Ойду сойду сүйлөгөндүрмүн, бирок ошондой болсо да оюмду жыйып сүйлөгөнгө аракет кылдым. Эгер туура эмес сүйлөп, катуу сүйлөп койгон болсо мен кечирим сурайм. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпы эле Асат Media Production каналынын каттоочулары, акырында биз жыйынтыктап атканга чейин сиздерге өзгөчө бир кайрылуу менен токтоп өтүрүп салалы. Мурат мырзадан өзгөчө жалпыңыздарга белек. Мурат атынан ар бир тамгага М, У, Р, А, Т тамгаларынан куралган бир маанилүү сүйлөм, ыр жазып комментарийге калтырыңыз. Дал ушул комментарийлердин өзгөчөлүгүн буюрса жалпы эле Мурат мырза менен биргеликте, Асат менен биргеликте отуруп тандалып туруп, өзгөчө белек даярдалып турат. Бул буюрса сизден бекер. Жок, бул белекти мындай болду. Бул жактан кеңештирип, эми белекти мисалы үчүн башка белек кылсаң, азыр эч кимге деле кызыгы жок болуп калды. Ошондон биз азыр көпчүлүк той болуп атпайбы? Ошондон сүйлөштүк. Эгер кимде ким ошол жакшы жазган болсо, же тамашалап жазган болсо, күлкүмүштүү жазган болсо, ушу Мурат деген немеге менин өзүм лично ошол ким жакшы жазган болсо, өзүгө жаккан болсо бирөөсүн тандап алып туруп, же болбосо ошого барып мен өзүм бесплатно свадьбасын, тоюн апарып берем. Анан тоюн апарып берем десем эле баягында көпчүлүк түшүнүп калышы мүмкүн. Менин тоюм бүткөн го, менин жашым жете элек го деп. Может, ошо туугандарыңыздын тоюна мени подарка кылсаңыздар болот. Вот так. Мен өзүм подаркам деп коюш, ушундайбы? Демек, урматтуу көрүүчүлөр, буюрса баарыңыздарга түшүнүктүү болуш керек. Мурат тамгасынан куралган, жалпы эле М, У, Р, А, Т тамгаларынан куралган калуу тилектер, өзгөчө мындай жагымдуу сүйлөмдөр, деги эле ыр түрүндө болобу? Айтор фантазияңызга жараша комментарий калтырыңыз. Жеңүүчүнү аныктап туруп, сизге Мурат Жалиев сизге кызмат кылып берүүгө даяр. Анан эгер Бишкектен тандалып кала турган, биз билбейбиз да каяктан жазылган. Ошо просто ушул бизге тандалды деп айтат. Эгер Бишкектен болуп кала турган болсо, туда обратно билетин алып беришет. Мен аз акчам жок деп кой. Ошол болду? Чоң рахмат. Сау болуң, да. Көсөчмө. Болду.
Өз Мураткетчинде эле мындай тойго чыгып бересизби? Же хайп үчүн айтып койдуңузбу? Жок, хайп дегенге мен түшүнбөйм, алтынчында эле. Айттым ғой, ачык эле сүйлөштүк кой, эгер Бишкектен болуп кала турган болсо, билетин алып. Ак көңүлдөн адды чыгып. Ошону немен Асатка да айтыш керек да ошончу баягындай, эгер ал Бишкек болуп калса, ошо билет силет аяк кылып берсе, бул жакта өздүк мына жакта орусча алып атпаткен болсо, биз проблем. Күтөбүз. Кудай буйрса. Анан сөгүнүп жазышып жүрбөй экенсиң.